Саламатсыңарбы, балдар? Биз бүгүн музыка сабагын өтөбүз. Сабакты баштардын алдында баарыңарга ачык маанай каалаймын. Бүгүнкү сабакта орус элинин музыкасы менен таанышып, орус элинин композитору Михаил Иванович Глинка менен таанышабыз. Сабактын максаты орус элинин музыкасы жөнүндө кеңири маалымат аласыңар, элестетүү жана чыгармачыл жөндөмдүүлүктөрүңөр өнүгөт. Ар бир улуттун өзүнүн маданиятын туура түшүнүп, айырмалай билесиңер жана да ошол улуттар менен дос мамиледе болосуңар. Орус элинин музыкалык маданияты байыртадан бери ырчылык жана аспаптык болуп эки багытта өнүгүп келген. Алар элдин жашоо тиричилигин, каада салтын чагылдырган. Байыркы орус элдери жаратылышка сыйынышкан. Мисалы, Снегурочка жомогунда Берендей эли күн Кудайы Ярилага сыйынган. Кыздардын башындагы гүлдөн жасалган таажыны күн жана анын нуру менен салыштырышкан. Майрамдар ыр бий менен шаңга бөлөнүп, аны музыкалык аспаптар коштогон. Орус элинде төкмө акындары баян деп аташкан. Алар музыкалык аспаптын коштоосунда ырдап, элдин жашоо турмушун чагылдырган. Аларды биз Руслан жана Людмила, Садка жана көптөгөн жомоктордон жолуктурабыз. Орус элинин классикалык музыкасы Европа классикалык музыкасынын таасиринде калыптанган. Орус классикалык музыкасы элдин музыканын негизинде өнүккөн. Анын негиз салуучусу Михаил Иванович Глинка болуп, аны улантуучулары Чайковский, Даргомышский, Балакиров, Римский-Корсаков, Мусоргский сыяктуу композиторлор болгон. 18-кылымда орус эл ырларын нотага түшүрүү башталып, алгачкы ноталуу ыр жыйнактарын басып чыгат. Бул кылымда эң алгачкы операны жазгандардын бири Фомин, хордук музыкага өзгөчө көңүл бурган Бортнянский, чебер скрипкачы Хандошкин сыяктуу композиторлор чыккан. Орус элинин аспаптык музыкасы элдин жашоо тиричилиги менен тыгыз байланышта болгон. Негизинен орус элинин аспаптык музыкасы обондордон жана аспаптык чыгармалардан турат. Орус элинин элдик музыкалык аспаптарынын көптөгөн түрлөрү бар. Аларга балалайка, гусли, дудочка, гармошка сыяктуу аспаптар кирет. Домбра аспабын изилдөөчүлөр аны Борбордук Азиядан баргандыгын, домбра, тамбур сыяктуу аспаптарынын негизинен чыккандыгын айтышат. Михаил Иванович Глинка орус элинин улуу композитору, орус классикалык музыкасынын негиз салуучусу. Глинка 19-кылымдын биринчи жарымында жашаган. Орус элинин улуу акыны Александр Сергеевич Пушкиндин замандашы. Глинканын балалык чагы Смоленск губерниясындагы Новопасск айылында өткөн. Анын музыкага болгон сүйүүсү эрте башталган. Ал көбүнчө элдик ырларды угууга куштар болгон. Глинка бир канча жыл Италияда, Германияда болгон. Ата мекенине кайрылып келгенден кийин Иван Сусанин аттуу операсын жараткан. Коомчулукка опера кызуу кабыл алынып, анын ийгилиги арткан. Балдар, азыр орустун улуттук аспабы балалайканын коштоосундагы музыкага көңүлүңөрдү бурам.
Үйгө тапшырма. Михаил Иванович Гленка ким болгон? Гленканын балалык чагы кайда өткөн? Анын кандай чыгармаларын билесиңер? Орус элинин музыкасында кандай жанрлар болгон? Орус элинин композиторлорунан кимдерди билесиңер? Орус элинин кандай музыкалык аспаптары бар? Балдар ушул суроолорго жооп беребиз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта тургула.